Assalamu alaikum урматтуу Tez Xabar kanalının kuyörmandары, кадырман кыргызстандыктар, саламатсыздарбы? Tez Xabar kanalı Ош шаарындагы кезектеги сатыла турган үйдү көрсөтүүнү баштады. Кезектеги сатыла турган үй Оштогу Актилек кичи районуна караштуу Коргон конушунда жайгашкан. Ал үчүн сиздер Кулатов кичи районундагы жаңы Акниет эс алуу багынын бүтүшүнөн же Нирвана кафесинин жанынан оң тарапка бурулуп киресиздер. Дал ушул көчө менен киргениңиздерде сиздер Коргон конушуна туш болосуздар. Экинчи көчөдөн солго буруласыздар. Көңүл буруп туруңуздар. Биз сатыла турган үйгө келип калдык. Бул Актилектеги Коргон конушунун экинчи көчөсү. Дал ушул көчөгө кирип оң тараптагы үйлөрдү эсептеп келсеңиздер, 6-чы катарда заманбап үйдү көрөсүздөр. Дал ушул үйдү бүгүн мен сиздерге толук көрсөткөнгө аракет кылам. Сатылат деген сиздерге көрсөтө турган үй дал ушул үй. Негизи бул үйдүн жалпы жер аянты кеңир экен. Тактап айтканда 10 сотук экендигин эске салам. Бул көчөгө жарыктандыруулар уюштурулган, газ келген, канализация келген, таза суу келген. Андыктан ушул үй сиздерге насип кылсын деген тилек менен биз көрсөтүүнү баштадык. Сырткы чек ара тарапты караңыздар. Көчө тарапка атайын темир тосмону жасап, үй ээси анын ичине көрүп турасыздар. Ийне жалбырактуу арча дарактарын кооздоп отургузуп койгон. Үй чындыгында өзгөчө проектте салынган заманбап үй. Крышасы тыныке менен жабылган. Фронтондору, суу түтүктөрү дагы бүт жасалган. Ал эми үйдүн сырты, көчө тараптагы дуалдын ичи сырты дагы дал ушундай жидкий травертин, сары таштын майда күкүмүнөн жасалган. Биз анда бул үйдү көрсөтүүнү баштадык. Көңүл буруп туруңуздар. Эскерте кетейин, бул үйдүн ээси негизи бүгүн менин келишиме үйдө болбой калды. Тилекке каршы инисин жөнөткөн экен, иниси үйдү ачып берип, бардыгын даярдап койгон экен. Мен өзүм эле бул көрсөтүүнү баштадым. Андыктан өзүм жалгыз эле сиздер менен чогуу бул үйдү көрүп чыгайын. Мени менен чогуу болуңуздар, үйдүн алдына келип калдык. Бисмилла. Мынаке, көрдүңүздөрбү? Охо, келтириптир. Үйдүн алдындагы навести караңыздар. Ачык түстө жасалыптыр. Гүлдүү, оймо, чиймелүү кыргыз колоритиндеги темирлер менен бүт кооздоп жасаган. Бүт шарты бар үй. Андыктан бул үй боюнча менде маалымат бар. Мага WhatsApp аркылуу дагы, телефон аркылуу дагы үйдүн ээси бүт маалыматтарды берген. Андыктан бул үй мага тааныш. Үйдүн алдындагы аянтка брусчатка басылган. Негизи үй бышыккычтан салынып, фундаменти 1 метр бийик көтөрүлүп, сейсмопоисттери, колонналары бүт куюлган экен. Терезелери болсо пластик терезелер. Чындыгында үйдүн ички ремонту дагы, сырткы ремонту дагы жакшы жасалгандыгын дагы бир жолу эсиңиздерге салам. Жер аянты 10 сотук. 5 сотуктан 2 жерди, 2 чекти алып үйдү салган экен. 2 документ, 2 кызыл китеби бар экен. Бир адамга тиешелүү. Бассейн бар, бактарак, жаңы көчөттөр, таза суу келген, канализацияга туташтырылган. Маңдайда болсо аткана, очоккана, времянка, офис бар экендиги мага айткан. Андыктан биз бүт баарын чекеден көрсөтүп бере беребиз. Көңүл буруп туруңуздар. Дал ушул тепкичтен көтөрүлүп чыгасыздар. Брон эшик жасалган. Брон эшиктен кирсеңиздер үйдүн ички бөлмөлөрү, коридору, ички ремонтун сразу байкайсыздар. Биз кирип келдик. Бисмиллахиррахманиррахим. Дал ушул үй сиздерге насип кылсын деген тилек менен үйдүн ичине кирип келдик. Киргенде эле түз маңдайды карасаңыздар, 2-чи кабатка көтөрүлүп чыккан кооз тепкичти көрөсүздөр. Астында гүлдөр коюлган, отопление батареялары дуалга жабыштырылып коюлган, терезелери бүт пластик. Пол болсо ламинат экен. Мына караңыздар. Үй чындыгында жакшы үй. Жаңы ремонт болуп бүткөн, эчким жаша элеги үй экен. Андыктан ушул үй сиздерге насип кылсын. Биз көрсөтүүнү баштадык. Киргенде эле оңго бурулуп карасаңыздар, 1-чи кабаттагы холл. Холдо 3 терезеси бар. Эркер сыяктуу, же шестигранный формада чыгарылган. Потолоктагы гипсокартондон кооздолуп жасалып, обойлор жабыштырылып, софит лампалар бүт баары коюлган. Бардык бөлмөлөргө люстра коюу гана зарылчылыгы бар экен. Эшиктери болсо окшошкон жыгач эшиктер экен. Биз бир чекеден көрсөтөбүз.
Эгерде азыркы холдон түз мына ушул эки канаттуу эшиктен кире турган болсоңуздар, бул жагы зал экен. Көрдүңүздөрбү? Чоң бөлмө. Ички ремонту жакшы. Көчө тарапта 3 терезеси бар, бөлмөнүн узун туурасы 4-8 экен. Отопление киргизилген. Ар бир терезенин астында өзүңүздөр көрүп байкап турасыздар, отопление батареялары коюлган. Негизи отопленияны жагып койгонмун, трехфазка менен иштеп турат деп белгиледи эле. Чындыгында үйдүн ичи жылуу экен. Бүт моющая бойлор менен жасалыптыр. Потолок болсо шпатлевка тартылып, ак түстө сырдалыптыр. Мына, бул зал, конок бөлмөсү. Ал эми эшиктердин алдындагы мына бул дуалдын аралыгы дагы 40 сантиметрлик деңгээлде сплошной жыгач менен жасалыптыр. Көрдүңүздөрбү? Пол болсо ламинат. Эми кийинки бөлмөнү көрсөтөбүз. Эгерде сиздер мына ушул ортодогу эшиктен солго бурулуп кире турган болсоңуздар, бул жакта санузелдер бар экен. Ал эми солго бурулуп караса, бул жакта кухня бар экен. Азыр ушул жакты дагы биз бир чекеден көрсөтүп чыгалы. Мына оң жактагы биринчи эшиктен кирсеңиздер, бул жагы кадимки ажаткана, кири жуучу жай, кол жуучу жай. Полдон баштап потолокко чейин бүт кафелденип жасалыптыр. Эми бул бөлмөнүн жанында дагы бир санузел бар экен. Бул жагы жуунуучу жай экен. Полдон баштап потолокко чейин кафелденип жасалган. Раковина коюлган, отопление киргизилген, ванна коюлган. Үстүндө болсо көрүп турасыздар, арестон коюлган, күзгү коюлган. Кыскасы бул душевой. Тазалык бөлмө, тазалык бөлмөсү. Бул бөлмөнүн ички ремонту дагы жакшынакай экен. Ал эми сиздер санузелден түз өтө турган болсоңуздар, бул жакта кадимки кухня бар. Охо, өтө чоң залго. Мына холл плюс кухня. Көрүп турасыздар, бул жерде болсо кадимки чай ичүүчү орундук. Г-образный формада жумшак эмеректер коюлган, чоң палас салыныптыр. Бөлмөнүн узундугу 10 метр, туурасы 6 метр. Көрдүңүздөрбү? 60 метр квадрат чыккан бөлмө. Мына ондай кооз эмеректер коюлган, П-образный формада, бир жагы болсо как студия. Эмнелер бар экендигине көңүл бөлө турган болсоңуздар, мойка уюштурулган, электроточкалар бүт коюлган, газоэлектропечка коюлуптур, вытяжкасы менен. Кыскасы, кухняда кыймылдаганга шарт бар. Бул кухня. Анын төрүндө болсо кадимки ашкананын кладовкасы, же склады деп айтсак болот. Бул жагыдагы өзүнчө бир бөлмө экен. Узун туурасы 6-4, 24 метр квадрат чыгат. Бул склад же кладовка деп аталат. Эми кухнянын терезелерин караңыздар. Мындай сплошной терезе коюлуптур. Пластик терезелер. Отопление батареялары дагы бул кухняга көп секцияда коюлуптур. Ал эми сырттан кирип чыкканга өзүнчө эшик да коюлуптур. Дал ушул запасной ход менен времянкага сыртка өзүнчө кирип чыкса да болот экен. Биз эми келген жол менен кайра кайталы. Сырттан кирген биринчи коридорго кайтып барып, экинчи кабатка чыгып, экинчи кабаттагы бөлмөлөрдү дагы бир катар көрсөтүп чыгалы. Дал ушул тепкич менен экинчи кабатка көтөрүлүп чыгабыз. Кооз тепкичти караңыздар, тим эле жылтылдатып коюптур. Мына ондай кооз жыгачтарды кооздоп, жасатып, лактап, сырдап, кыскасы өтө сонун жасаптыр. Көрдүңүздөрбү? Бул үй кимге насип кылар экен? Чындыгында мээнетти жакшы кылыптыр. Үйдү салсаң ушундай сал, ремонттосоң ушундай ремонт кыл, жашасаң да ушундай үйдө жаша. Аракет кылгыла, жашоонун даамын таткыла дегендей. Мына биз экинчи кабатка чыгып келип калдык. Бардык бөлмөлөрдү ачып, светтерин жандырып коюптур. Экинчи кабаттын потологу дагы түрдүү жанып турат экен. Софит лампалар. Потолок болсо гипсокартондон жасалган. Биринчи кабаттын холу кандай болсо, экинчи кабаттын холу дагы дал ушундай экен. Батыш тарабы 3 терезе менен жасалган, отопление киргизилген. Пол болсо бардык бөлмөлөрдүкү окшош, эшиктери да окшош. Бир чекеден көрсөтөбүз. Тепкичтен чыгып эле сол тарапка бурулуп кирсеңиздер, бул жагы чакан бөлмө, балдардын уктоочу бөлмөсү. Узун туурасы 4-3, 12 метр квадрат чыгат. Бир терезеси бар, отопление киргизилген. Ачык жашыл түстө жасалыптыр. Ал эми ортодогу эшиктен кире турган болсоңуздар, бул жерде кадимки санузел, тазалык бөлүмү. Мына тазалык бөлмөсү. Төргө душевая кабина коюлат экен.
Анын үстүндө Аристон таптаяр турат. Полдон баштап потолокко чейин заманбап кафель менен жасалган. Отопление киргизилген, унитаз коюлган, күзгү раковина бүт баары коюлган. Көрдүңүздөр, бул жагы санузел. Эми ата-энелердин уктоочу бөлмөсүнө кирели. Дал ушул бурчтагы бөлмөдөн кире турган болсок, лампочкасы иштебей калган окшойт. Көрүп турасыздар, бул ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Төр тарабы дагы атайын кооздолуп жасалган. Лампаларга электр кабели чыгарылган. Төргө спальный диванды койсо болот. Бул бөлмөнүн туурасы 4 метр, узундугу 6 метр, 24 метр квадрат чыккан спальный бөлмөсү. Уктоочу бөлмө. 2 терезеси бар. Отопление дагы киргизилген. Бул демек ата-энелердин уктоочу бөлмөсү болду. Эми оң тарапка кирели. Бул жакта болсо балдардын уктоочу бөлмөсү, экинчи детский. Биринчи детский кандай болсо, кандай аянтта болсо, ошондой эле аянтта, ошондой эле жасалгада, батыш тарапта бир терезеси бар, бир бөлмө. Демек бул балдардын уктоочу бөлмөсү. Сиздер урматтуу Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү, бул үйдү биринчи кабатындагы, экинчи кабатындагы толук көрүп чыктыңыздар. Эми кайра сыртка чыгалы. Кошумча курулуштарды, времянканы, аткананы, чөпкананы, бассейнди бир катар баарын көрүп чыгалы. Баарын идеальный жасаптыр. Сиздер үчүн баары даяр экен. Келесиздер, люстраны гана илесиздер, көрпө төшөктү саласыздар, эмеректи коесуздар, паласты саласыздар, келип кирип жашай бересиздер. Биз анда сыртта жолугушабыз. Алыстамай жок. Азыркы чоң эшиктен кийин сиздер төргө өтүп, оңго бурулуп, кухня жакка кирип чыгып турсаңыздар боло тургандыгын дагы бир жолу билип алыңыздар. Эми мына бул жакка өтөлү. Көрүп турасыздар, бүт темир, гүлдүү, оймо чиймелүү тосмолор менен жасалган. Бул жакта өзүнчө как времянка сыяктуу күнгөйбетке салынган. Өзүнчө бөлмөлөр бар экен. Терезелери, эшиктери бүт пластик. Дубалдын сырты дагы ремонт болуп, атайын жидкий травертин тартылган. Тротуар болсо көрүп турасыздар, кадимки брусчатка. Эми бул жакта кандай бөлмөлөр бар экендигин бир катар көрүп алыңыздар. Үйе айтты эле. Сүрөттө жөнөткөн маалымат боюнча дал ушул бөлмө кабинет болот дептир. Кабинет болот экен. Узун туурасы 4,5 4 размеринде. Бул бир бөлмө. Кааласаңыздар жашоочу бир бөлмө катары уюштуруп алсаңыздар болот. Андан түз өтө турган болсок, бул жакта дагы бир бөлмө. Узун туурасы 4 6 размеринде, 24 метр квадрат чыккан дагы бир бөлмө. Полун жасаш керек экен. Андан өтө турган болсок, дагы бир эшикти көрөсүздөр. Бул жакта дагы бөлмөлөр болушу мүмкүн. Же санузел тармагы. Бул жагы санузел экен. Караңыздар. Пол болсо кафелденген. Кирип эле оңго солго кирсе болот экен. Оң жагы болсо душевой. Көрүп турасыздар, бүт кафелденип жасалган. Кир жуучу машиналарды бүт койсо болот экен. Аристон дагы дал ушул бөлмөгө коюлуптур. Кыскасы баарын жасап коюптур. Сиздер бул жерге келип жашап, сатып алып, жашоону улантышыңыздар керек экен. Демек бул жагы санузел, душевой. Ал эми солго бурулуп кирсе, бул жакта ажаткана бар экен. Ажаткананын чашагендери бүт баары коюлуптур, раковина. Жер ажатканасы дагы бар экен. Бүт кафелденип жасалыптыр. Демек бул жагы ажаткана жана душевой экен. Эми үйдүн алдындагы аянтты дагы бир жолу көрүп коюңуздар. Навес чындыгында жакшы жасалган. Үйдүн алдындагы бассейн дагы кең бассейн, чоң бассейн экен. Жайында мына ушул бассейнде жыргайсыздар буюрса бала чака менен. Эми кошумча курулушту улай төргө өтөлү. Бул жагы болсо сөөрү тапчан көрүп турасыздар. Мына палас салынган, сөөрү тапчан, аянты дагы кеңири, менимче 4,4 размеринде. Андан өтө турган болсок, бул жагы очоккана, бүт потолок жарыктандырылган, пластик каражаттарынан жасалган, вытяжка уюштурулуп, бул жерге болсо бир тай казан, бир орто казан, анан самовар дагы коюлуптур. Заманбап очоккана. Той топурда буюрса дал ушул очоккана кызмат кылат. Эми андан өтөлү мына бул жакта аткана жасаптыр. Мен негизи ат караганга, мал караганга кызыгат элем, ошон үчүн үйдүн алдына аткана жасагам, аткана кургамын деп белгиледи эле. Мына атканасы экен. Аткананын акыру дагы даяр. Көрүп турасыздар, бир атка, бир чабар атка
кеңири орундук бар экен. Балким ушул бөлмөдө сиздер ат карап чабар атты тапташыңыздар мүмкүн. Аткананын окошкасы, ал эми үстүндөгү эшиктен сиздер чөпканага чөп жийип, ал жерден чөп түшүрүп, буюрса атты каалагандай карап турсаңыздар толук болушу мүмкүн. Сиздер эми карай турган чабар атыңыздардын эшигин билип алыңыздар. Мына төрдөгү калиткадан малыңыздарды, атыңыздарды ушул жактан алып кирип чыгып турсаңыздар болот экен. Мына көрдүңүздөрбү? Үй чындыгында кооз салынган, капитальный салынган, генеральный план менен салынган. Көрүп турасыздар. Андыктан бул үйдүн ээси болуп калууга аракет кылыңыздар. Коргондогу, Ак Тилектеги, негизи Оштогу эң алдыңкы үйлөрдүн бири. Бул үйдүн баасы мен сиздерге белгилеп коеюн. Баасы $270 000. Кеми бар экен, варианты жок экен, документтери так экен. Андыктан ушул үйдү алып калганга аракет кылыңыздар. Үй ээси жумушуна байланыштуу мен келген учурда келе алган жок. Инисин жөнөтүптүр, ачып койгон экен, светтерин жандырып койгон экен. Мен кирип баарын тартып сиздерге көрсөтүп жатам. Бул жерде газ бар, канализация бар, суу бар, ал эми трехфазка да бар экен. Айтмакчы, мен сиздерге үйдүн аркасындагы топканы, котельныйды көрсөтө элек экенмин. Ал жакты дагы көрсөтүп коеюн. Бул үйдүн баасы $270 000 экендигин эске алып туруңуздар. Кеми бар экен, балким сиздер арзаныраак сүйлөшүп алаттырсыздар, сүйлөшүп көрүңүздөр. Же кандайдыр бир батириңиздерби, же пустой чегиңиздерби, же унааңыздарбы, вариантка дагы сүйлөшүп көрүңүздөр. Сиздер сырттан дарбазадан кирип эле оң тарапка бурулуп, дал ушул эшиктен кире турган болсоңуздар, бул жакта топка бар экендигин айткан эле, кирип көрөлү. Кандай топка печкасы коюлуптур. Мына 300 метр квадратка чоң печка койдурганмын. Отопление иштеп турат. Трехфазканы жандырып койгонмун деди эле. Мына трехфазканы жандырып коюптур. Демек, отопление иштеп турат, насос да иштеп турат. Көрүп турасыздар. Бул 300 метр квадратты жылыта турган печка. Ал эми мунун төрү болсо отун кана экен, көмүр кана экен. Мына көрдүңүздөр, трехфазка бар экен, бардык шарт бар экен. Телефон номерин экранга жарыялаймын. Жазып алып тез арада чалыңыздар. Ушул үйдү алганга аракет кылып коюңуздар. 0553 0052 00. Бул биринчи номер, мында WhatsApp'та иштейт. Экинчиси 0773 0052 00. Дал ушул номерге чаласыздар, байланышасыздар, үйдү алганга аракет кыласыздар. Сиздер бул чыгарылышта, урматтуу Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү, Оштогу Ак Тилек кичи районундагы Коргон конушунан сатыла турган дагы бир үйдү көрдүңүздөр. Бул жерге келүү үчүн сиздер Кулатов кичи районундагы Ак Ниет сейил багынан өтүп эле Нирвана кафесинин жанынан же стоматологиянын жанынан оң тарапка бурулуп кирсеңиздер болот. Биз кайталы, жолубузду уланталы, буюрса кийинки чыгарылышта сиздер менен кайра жолугушабыз. Көрүшкөнчө.